Бүгүнкү тема энергетикалык суусундуктардын зыяны жана пайдасы жөнүндө кеп курабыз. Өлүмдүн биринчи себепчиси дагы ушул. Жана боордон май пайда кылат. Анан айтат эми жумуш учурунда мындай көп ичебиз, бирок жумуштан кийин дагы бул адат болуп калгандай дейт да. Негизи бир адам бир күндө канча ичиш керек? Ортофосфор кислота деген бар. Ортофосфор бул ошол товардын узак мөөнөт сакталуусун шарттай турган нерсе да. Бул организмге пайда үчүн эмес, ошол азыктын пайдасы үчүн болуп атат да. Энергетикалык суусундуктарды кимдерге такыр болбойт ичкенге? Жана анын пайдалуусу дагы бар, зыяндуусу дагы бар. Айымдардын организмине кандай таасир этет? Балалуу болуу маселеси өтө бир курч болуп баратат да. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, жалпыңыздарга салам айтабыз. Бүгүн да кызыктуу жана пайдалуу маекти уруп берели деп турабыз. Бүгүнкү тема энергетикалык суусундуктардын зыяны жана пайдасы жөнүндө кеп курабыз. Конокто болсо врач эндокринолог Уланбек Аманбай уулу. Эң башынан эле сурообуз ушул энергетикалык суусундук деген эмне? Энергетикалык суусундук бул сергитүүчү, уйкуну ачуучу суусундук. Курамы боюнча токтоло кетсеңиз, курамында кандай заттар бар? Албетте негизинен суудан турат. Жана мында биологиялык активдүү кошулмалар бар. Таурин, витаминдер, микроэлементтер, кофеин бар. Эң көп туз жана шекер бар. Баягы заттардын ичинен шекери көбүрөөк зыян болуш керек, зыяндары жөнүндө айтсаңыз. Демек, шекер биринчи кезекте ашыкчы энергия. Негизи энергияга болгон муктаждык бизде ар дайым бар. Күн сайын бар. Эгерде албай турган болсок аны сөзсүз түрдө организм жабыркайт. Ошол себептүү белок, углевод, май баарысын алып турушубуз керек. Бирок өзгөчө ошол таттуулар, шекер бул ашыкчы энергия болуп калат. Бат сиңүүчү углевод болгондуктан алар организмде тез эле глюкоза айланат дагы, натыйжада ашыкчасы менен болуп кетет. И ошол ашыкчалыгы зыян. Анын зыяны эмне десек, бул ашыкчы энергияны организм каякка сыйдырышын билбей калат жана боордон май пайда кылат. Азыркы күндө эң көп кездешип жаткан ушул УЗИге түшкөндө жировой гепатоз деген дарт, боордун май басып калды деп түшүнөбүз. Жана ушунун эң негизги себепчиси бул шекерди көп колдонууда. Анткени ашыкчы энергияны организм каякка сыйдырышын билбей коет. Натыйжада ал боордо энергия болуп сакталат май түрүндө. Жана ошондо дагы биз токтобой турган болсок, ал бара-бара курсакты май басат, уйку безди май басат, акыры жүрөктү дагы май басат. Ушул май баскандыгы организмде негизинен шекерди көп колдонгонубузда. Ошол суусундуктарда дагы ошол катары энергетикалык суусундуктарда дагы шекер көп экендигинен улам бизде ушул дарт көп кездешүүдө. Андан сырткары шекер бир эле ушул нерсе менен чектелип калбайт. Организмге түшкөн витамин, микроэлемент жана кальцийди жууп кетет. Мындайча айтканда, организмге аш кылбайт. Ошол себептүү тез эле бизде муун оорулары пайда болот, өттө оору пайда болот. Деги эле организмде өтө көп маселелер пайда болот. Анын себеби ошол бизге биологиялык активдүү болгон витаминдер организмге тамак аш аркылуу түшкөн. Организмге аш болбой сыртка чыгып кете бергендиктен организм иштөө механизми, зат алмашуу начарлайт. Себеби өйдө айтканымдай, шекер аларды организмге бербей коет. Албетте 100% дебейин, жарым-жартылай эле калат дагы, керектөөбүз толугу менен камсыздандырылбай калат. Андан сырткары шекердин дагы бир зыяны бизде өзүбүздүн организмибизде, мисалы биз бир эле адам болуп көрүнгөнүбүз менен организмибизде өтө көп микроорганизмдер биз менен чогуу жашайт. Жана анын пайдалуусу дагы бар, зыяндуусу дагы бар. Албетте пайдалуу болсо эч нерсе эмес, бирок ошол зыяндуу микроэлементтер, зыяндуу болгон микроорганизмдер өрчүшүнө алып барат. Анткени дал ошол микроорганизмдер дагы шекер менен азыктанат. Мен азыр кыскача эле айтып өттүм, мындан сырткары деле өтө көп терс жактары бар. Ошол катары дененин тез картайышына дагы алып барышы мүмкүн. Өтө көп өнөкөт ооруларды пайда кылат, өнөкөт оорулардын козголушуна алып барат. Дененин тез картайышына дагы алып барышы мүмкүн. Өтө көп өнөкөт ооруларды пайда кылат, өнөкөт оорулардын козголушуна алып барат. Ошол себептүү колдон келсе шекерден тыйылсак. Шекерден тыйылыш үчүн энергетикалык суусундуктарды ичпей койсок. Энергетикалык суусундуктарды кимдерге такыр болбойт ичкенге? Таптакыр болбойт деп айта турган болсом, биринчи кезекте боорунда жана бөйрөгүндө өзгөчө катуураак оорусу барлар. Мисалы гепатит же болбосо нефротический синдром деп коет. Бөйрөгү өзгөчө жабыркап калган адамдар, анан кан басымы жогорулган адамдарга өзгөчө болбойт. Анан албетте жаш балдарга. Ушуларды мен сунуштабайт элем.
Азыркы учурда баягы даярданып жатып да көп байкадым. Комментарийлерден башка жактан издеп отуруп, көбүнчөсү ушул унаа айнагандар, таксисттер, узак жолго аттангандар көбөйүп кеткен да. Алар боюнча сиздин оюңуз кандай? А, Убакытты үнөмдөш үчүн, көбүрөөк иштеп калыш үчүн уйкуну дагы кетишет да. Жана бул нерсени ишке ашыруучу эң жакшы жардам бере турган нерсе албетте энергетиктер. Алар эми албетте ар бир эле үй бүлө үчүн ушул аны камсыздоо, жакшыраак камсыздоо эркек адамдын бир тилеги деп коебуз. Аракеттенет, бирок ден соолукту жокко чыгаруу аркылуу ушул нерсеге умтулсак жакшы болбойт. Андан көрө берекелүү болсун десек, убагында эле иштеп, ошондо дагы балким ошол ынсап деп коебузбу, ошол нерсени өзүбүздө сактаган аракет кылсак, аздап сактаган берекелүү болсо керек деп ойлойм. Энергетикалык суусундуктарды мисалы унаа айдагандар өзгөчө деп атпайсызбы? Анан жүрөк ооругандарга кандай мындай зыяны бар? Демек, биринчи кезекте жүрөк ооруганда байкаганыбыздай бардык органдарыбыз тынч тургандай сезилет. Бир гана жүрөгүбүз өзүн сездирип иштейт да. Анан эгерде жүрөк жабыркап калган болсо, бүтүн организм катуу жабыркайт. Анткени негизги органдын бири ушул. Ошондуктан эгерде өзү кыйналып турган органды дагы түртө турган болсок, ал балким жашоосун токтотуп коет да. Мисалы, бир адам эртеден кечке иштеген болсо, анан ага эс алуу бербей эртең мененге чейин иштете турган болсок, кандай болот? Элестетип көрөлү. Эртеси күнү дагы ишке чыгат. Энергетикалык суусундукту ичкенде ошол бир адамды 24 саат иштетип коюп, эртеси дагы иштей берүүгө түрткөндөй болуп калат да. Ошону ар бир адам ойлонуп көрүш керек. Зыяндарын жогоруда көп санап өттүк. Негизи зыяндан сырткары пайдасы барбы, жокпу? Пайдасы албетте курамында витаминдер болушу мүмкүн. Өдө да айтып өттүм. B6 витамини бар, анан таурин бар, анча-мынча микроэлементтер бар, суу бар. Суу пайда да. Бирок бул пайдаларды жанагы ушул энергетикалык суусундуктагы шекер жууп кетет. Натыйжада аны пайдалуу деп айта албай калабыз тилекке каршы. Ошондо пайдасы дээрлик жок. Көп ичкендер да бар экен да. Мисалы, ушул эле таксисттер көбүнчөсү өлчөмүнөн көп ичкендер бар экен. Анан айтат, эми жумуш учурунда мындай көп ичебиз, бирок жумуштан кийин дагы бул адат болуп калгандай дейт да. Негизи бир адам бир күндө канча ичиш керек? Демек, бир Эгер күндө мындай пайдалуу болосун десек, пайдалуу деп ичебиз десек, демек, балким бир жумада бир жолу ичүүнү мен сунуштайт элем. Ошондо дагы бардык адамдар эмес. Балким 20 жаштан 35 жашка чейинки курактагы, себеби эң бир ден соолугу жакшы, бардык нерсеге чыдамдуучу ушул 20 жаштан 35, балким 40 жашка чейинки курактагы эркектер, мырзалар. Себеби аял адамдар баары бир организми алсызыраак болот. Ичем десе эркектер ичсин, ошол курактагы эле. Менин сунушум ошол. Анткени кошумчалап баары бир айткым келип кетип атат, ошол зыяндуу таасирлеринде. Башында бир эле шекерди айтып өттүм го. Бир эле шекер менен чектелип калбайт да. Мында ортофосфор кислота деген бар. Ортофосфор бул ошол товардын узак мөөнөт сакталуусун шарттайт турган нерсе да. Бул организмге пайда үчүн эмес, ошол азыктын пайдасы үчүн болуп атат да. Энергетикалык суусундукту ошондо узак сакташ үчүн ошол зат. Ортофосфор кошулат. Бир гана бул энергетик эмес, башка консерваланган бардык эле азыктарга, суусундуктарга ошол кошулат дагы. Натыйжада ал көбүрөөккө чейин туруп берет, эгер сатылбаган болсо да. Анан эгерде ортофосфор мен ичсем, сен ичсең эч нерсе деле болбойт. Бирок бая санап өткөн категориядагы адамдар ичип кала турган болсо, алардын өмүрү коркунуч астында калат да. Бул бир. Андан сырткары мында кофеин деген нерсе бар. Албетте организмдин табигый муктаждыктары бар. Сууга, тамакка, белок, углевод, майга. Мисалы, суусуз бир күн жашоо мүмкүн эмес. Майсыз 3 күн жашоо мүмкүн эмес. Айталы 3 күн май жок болуп калса, анда организм таптакыр эле алсырап баштайт. Зат алмашуу кескин начарлайт да. Эгерде мисалы 3 күн эмес, 3 ай деле кофеинди организм албай койсо, эч нерсе болбойт. Себеби организм табиятынан бул нерсеге муктаж эмес да.
өзүбүзгө керек эмес болгон нерсени биз азыркы учурда көп алганыбыздан улам өтө көп начар ооруларга кабылып жүрөбүз. Жаштайыбыздан тилекке каршы. Бул ошол таасири оң болбогон азыктарды, суусундуктарды жана башка шарттарды өзүбүзгө алганыбыздан. Эми айымдар боюнча жакшы айтып кеттиңиз негизи. Анан жаш кыздар дагы мен билишим боюнча кош бойлуу айымдар да ичкендер бар экен да. Айымдардын организмине кандай таасир этет? Сиз такыр сунуштабайм дедиңиз да, бирок кенен эле токтолуп айтып кетсеңиз. Эгерде азыркы учурда эң орчундуу маселелердин бири бул ушул турмуш кургандан кийин жаштар балалуу болуу маселеси өтө бир курч болуп баратат да. Албетте баары эле туш боло бербейт, бирок биринчи жылда эле балалуу болгондор аз. Анан таптакыр боло албай аткандар дагы бар. Балким ушунун бир себепчиси ушул деп айтсак туура эле болот да. Анан эгерде кош бойлуу болгон учурда иче турган болсо, анда баланын өмүрү коркунуч астында калышы мүмкүн. Ошол себептүү айрыкча аял кишилерге сунуштабайт элем. Кийинчерээк аял адамдарда ар кандай өзгөрүүлөр болот да. Мисалы, климакс деген учур бар. Эми эркектерде бул нерсе жок. Ошол куракка келгенде бир кыйла организм алсыз болуп калат да. Ошол куракка чейин жакшы боюнча барганы жакшы. Мындай өнөкөт оорулары азыраак болуп бара турган болсо, кыйналбай өткөрөт ошол куракты. 2-3 жылдык аралыкта боло турган нерсе бул. Ошол куракка чейин ден соолугу жакшы абалда жетсе, бул өтө сонунда ал үчүн. Ошон үчүн мен таптакыр сунуштабайт элем. Азыр маекке даярданып карасам, расмий статистика жок экен. Негизи энергетикалык суусундуктан зыян тартып келгендерчи. Анан бирок эл арасында бар да. Анан сизге келгендер да барбы негизи ушул боюнчачы? Жеке кабыл алган учурда ушул маселеге кайрылган менде болгон эмес. Себеби көп нерсе суралат да. Бирок өзгөчө эмне ишчилең деп сураган менде болгон эмес. Бирок телефон аркылуу деле консультация болот да. Ошол учурларда, мисалы узарактагы адамдар менен сүйлөшө турган болсом, арасында ушундай кээ бир мындайча айтканда случайлар деп коелу, орусча айтканда болгон. Ошол консультациядан сурап Эми кошумча кандай дагы маалыматтар менен беришип кетесиз? Балким мен бербей калган болот. Демек, эгерде кан басымы бийик адам ичти деп коелу. Кан басымы бийик экен кээ бирлер билиши мүмкүн, кээ бирлер билбеши мүмкүн. Аны дагы көтөрөт да. Азыркы күндө эң бир кенен тараган оорулар жүрөк кан тамыр оорулары. Өлүмдүн биринчи себепчиси дагы ушул. Анан ошол кан басымынын бийиктигинен башталат. Эгерде кан басымы бийик адам иче турган болсо, анын кан басымын дагы да көтөрүп, натыйжада инсультка алып барып коюшу мүмкүн. Бул өмүр үчүн коркунучтуу. Анан дагы негизи айта берсе өтө көп. Негизгиси адам өзүн токтото алганды билиш керек да. Себеби энергетикалык суусундуктан биз чындыгында эч нерсе ала албайбыз да. Ала турган нерсебиз дофамин болушу мүмкүн. Дофамин гормон. Биз канчан бир өзүбүзгө жаккан нерсеге жеткенибизде ошол гормон бөлүнүп чыгат. Биринчи жолу алганда ага болгон муктаждык анча көп болбошу мүмкүн. Кийинки жолу дагы колдонгондо азыраак алып калабыз дофаминди. Демек, мисалы бүгүн бир энергетик ичкен адам эртеге экөөсүн ичкиси келет. Бүрсү күнү андан эме болбой калат, өзүн токтото албай калат да. Ансыз тура албай калышы мүмкүн. Бул деген ушул көз карандылыкта, чындыгында, акыйкатта. Анан негизинен ошол. Анан көз карандылык деп атпайсызбы? Чын эле ушундай көз каранды болуп калгандар да көп да. Жумуштан сырткары деле ичкендер көп. Такыр токтоно албай бир күндө бир нечеден колдонуп ичип койгондор бар да. Ошолорго сиз кандай кеңеш берет элеңиз? Мисалы, кантип ушундай колго алса болот же чектесе болот? Адам өзүндөгү баары бир жакшы нерсени жоготконго чейин чындыгында сезбейт да. Качан гана бир орчундуу маселеге туш болгондо гана, мындайча айтканда, башы ташка тийгенде дейбиз да эми. Баш ташка тиймей сайын ал бардык жамандыкты ала берет, керегинен ашча да калат. Мисалы, зыян экенин баары эле билет акыйкатта. Бирок өзү ошонун зыянына кабыл электе бул жалгандай сезилет да ал үчүн. Качан гана катуу жабыркаганда ошондо гана ошон үчүн айтарым чечим кабыл алыш керек.
азыраак ичем деп эмес, таптакыр ичпейин деп чечим кабыл алыш керек. Себеби андай кыла турган болсо, баары бир эле дофамин өзүнүн ишин кыла берет да, баары бир ошого тартып кете берет. Анан эгерде келечегинен көп нерсени күтүп аткан болсо, жакшы максаттары болсо, элге кызмат кылам деген бир үмүттөрү болсо, сөзсүз түрдө пайдалуураак нерселерди адат кылыш керек. Мен ошону айтат элем. Албетте, чоң рахмат. Эми соңунда эркин микрофон суналып. Тамашалуу жыйынтыктаган аракет кылайын, бир аз же сарказм Сарказм, эгерде бизге кабылгыңар келбесе, ушул оорукананын эшигин аттабайлы десеңер, пайдалуу нерселерди адат кылгыла. деп айтасыз. Чоң рахмат. Келген кадамыңызга алтын убактыңызды бөлүп бергениңиз үчүн чоң рахмат ыраазычылык айтабыз. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, бүгүнкү маегибизде энергетикалык суусундуктардын зыяны жана пайдасы жөнүндө маек курдук. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.